Бакай Ата району боюнча 9 айыл өкмөтүбүз бар. Билесиңер да, ошол 9 айыл өкмөт ичинде кайсыл айыл өкмөттө каршылык күч болуп атса, ошол айыл өкмөткө уюшулган мынакей Бакай Атада 3 бригада, 2 бригада официальный, 1 бригада таластан келип, кошумча күч да жардам берип атат. Кыш мезгилинде зыянкеч жырткыч жаныбарлар айыл жакаларына чейин келип, жергиликтүү тургундарга коркунуч туудурат. Бүгүнкү күндө жырткычтардын көбөйүшү күч алып, мал жандыктарга тиш салууда. Буга кошумча тоо-токойлордо сейрек кездешүүчү канаттуулардын көбөйүүсүнө тоскоолдук жаратып келет. Ошо Үрмарал куйма суусунун токой тилкелеринде Атай Бакай Атадан турган 2 топ иштеди. Ошолор менен чогуу иштедик. Бүгүнкү күндө өзүңөр көргөндөй бир 2 чөө атылды. Азыркы убакка курматканга чейин дагы атуу иштери уланып атат. Ошо менен жалпысынан алганда декабрь айынан бери эсептегенде Бакай Ата районунун жалпы 87 чөө жана 11 кашкыр деп эсептедик. Кечээ күнү эсепке алганда 12 кашкыр атылды деп эсептеп атабыз да. Зыянкеч жырткычтардын санын кыскартуу максатында Талас регионалдык башкармалыгынын өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары жана биоресурстар бөлүмү Бакай Ата районундагы тажрыйбалуу мергенчилер коому менен биргеликте Үрмарал өзөнүнүн жайылма токойуна аңчылыкка чыгышты. Аңчылык Абылава ыкмасында уюштурулуп, жыйынтыгында 3 даана чөө атылды. Малкелдерди аябай эле кол салып, көп эле малдарды кол тиш салып атат. Анан уюшуп, ушу бүгүнкү күнгө чейин 6дан 8тен эми ар кандай болуп калат да. Мыйзам чегинде бригадада балдардын баардын документтери мыйзам чегинде. Баардын өзүнүн уруксаты бар. Белгилей кетсек, буга чейин да тийиштүү уруксат кагаздары бар мыйзамдуу мергенчилер менен бул багытта бир катар иштер жүргүзүлүп келген.